Кыскасы, жагдай ушундай, Бексултан Арипович. Түшүнүктүү. Негизи сиздей мыкты адистер иштеп турса жакшы болмок, эми бирок денсаулык жол бербей атса андай эле жок. Убактылуу токтото туралы анда. Мен дагы бир аз өзүмө келип, жумушка чыкканга аракет кылам. Макул, буюрса. Нылыга таштап коюңуз. Жакшы болуп кетиңиз, Бедрак. Рахмат, Бексултан Арипович. Кел, жакшы барыңыз. Кандай сапа? Турдуңбу? Кел отур. Жакшы. Эмне дагы ичип алдыңбы? Жок, ичкен жокмун. Койчу сасып жыттан утпайсыңбы? Бир аз эле. Ичкиликтин бир аз деген болбойт балам. Ичесиң же ичпейсиң. Ушинтип жүрүп анан кийин бир күнү аракеч болуп кетет. Коюңуз чапа. Мен аракеч эмесмин. Ушул убакка чейин деги эле ичкиликтен жакшы болгон адамды көрө элекмин балам. Мына эми токтоткон ичкени уктуңбу? Макул. Курсагың кандай? Жакшы эле. Жайна жокпу? Бир жакка кеткен. Балам, мынтип жайна экөөңөр эки башка жашаганыңарды токтоткула эми. Сен батиринди тапшырып, бүгүн үй бүлөңдүн жанына кел. Мына, Үсөн да кетти. Асаны жалгыздаратпай эми чогуу жашагыла. Апа, мен келейин эле деп атам. Жалгыз чыргып атат дейсизби? Бирок жайна макул болбосо керек. Жайна менен сүйлөштүм. Ал деле каршы эместей. Эми акырындап жарашкыла. 2-3 жылдан бери экөөңөр эки жакта жашап жүрүп деле кыйналып кеттиңер го. Мен бат-баттан келип карап атпаймынбы? Толкунбек, сен үй алып, кийинтип, ичинтип койгонуңду эмне? Үй бүлөңө ээ болуп атам деп ойлоп атасыңбы? Сенде үй бүлө деген жок. Сен азыр өзүң менен өзүңсүң. 2 жылдан бери сен өзүң эле кара жаңды багып жүрөсүң го. Эмне курсак тойсо эле баары бүттүбү? Балдарың атага муктаж. Бүгүндөн калбай көчүп келгениң бияка. Макулбу? Баланын атасы менен бир-эки жолу эле жолукканбыз. Анан мынтип боюмда болуп каларымды күткөн эмесмин. Чынында сен күчтүү экенсиң. Мен сендей болуп өз баламды таап барганга да жараган жокмун. Чынын айтсам, мен баламды алганы келген жокмун. Азыр эне болуп, кызма көз бактылуу жашап кетериме ишене албайм. Сагынып, жаның кыйналган үчүн бир көрүп, боорума кысып, сагынычымды тарата алайын дегем.
Сенде калып айткым келген жок. Сага окшоп өз баламды тапкам. Азыр жанымда мен менен чогуу жашайт. Айгерим экөө тил табышып, бири-бирине көнүп калышты. Бирок мага такыр ачыла албай койду. Апалап баккан энесин унутпайт. Эгер өзүм багам десең, жаныңан чыккан баланы кантип талашам? Рахмат сизге. Мага көптүн кереги жок. Уруксат этсеңиз, анда-санда келип, жолугуп эле турсам мага жетет. Эч кандай уруксаттын кереги жок. Эшигим ар дайым сага ачык. Сейдатчы. Чоң рахмат сизге. Мен азыр келем, Жүр кызым, сен бирөө менен тааныштырам. Айгерим, кел. Кел, мен сени алып багылам. Кел. Алып багылам. Geçirçi beni kızım. Geçir beni. Сарсан oldu. Азастан көңүл. Толқынбек Масурович, Ассаламу. кабинетке кирип кетчи. Мансурович, мен сага ишенип, жоопкерчиликти иш берсем, сенин кылганың ушулбу?
Сен менің партнерлордун алдында уят кылып атасың. Кешіріп қойыңыз Шеріп байке. Абалын білесіз ғой. Жаш баладай болбочу. Аргайсы шылтооларды айтып. Толкунбек. Бұл жолкусун эскертип берейин. Эгер кайталанса, капа болбо, кетесиң. Эркектин жашоосу ошондой. Үйдү дагы, ишти дагы жайгарып туруш керек. Сендей чоң инженердин монтип актанып отурганы бул туура эмес. Түшүндүм байке. Давай, бошсун. Эмне күлүп атасың? Же күлкүмүштүү бир нерсе айттымбы? Кесип коюңуз. Тур иштегиле, эмне турасың? Тетиглерди бүтүрбөйсүңбү? Карабайсың? Bitti. İyisin. Irgıtpay oynat Cüme. Gel, düş. Mont giy al, balam gel. Günün yaxşı etsin, he? Bara qoy. Kızım, niye qıldasın? Ey. Qayra bulğadın, qarasın. Qayra-ı. Em qayra tazlayım bu. Hazır kotoram, hazır. Hazır kotoram, hazır. Koy otur, hazır kotoram, hazır. Şaşırtma.
Ай, Дина. Жаныңыз. Шошып Борду десиңи. Байкуш эмнеси чарчагансың го? айтпа. Күтүсүз жерден эки баланын энеси болуп калдым. Эне болуш оңой эмес бекен. Эми оор деп айткым келген жок, бирок эмнегедир кыйналып атам. Эне болсом жыргап жашайм деп ойлочу элем. Күн түн уктабай чарчап жүрөм. Эненин жыргалчылыгы ушул да. Балдарыңдын көз алдыңда чоңоюп аткан көрүү кандай бакыт. Билбейм. Мен жалгыз кенен кесири жашап жүрүп жаман көнсөм керек. Көнөсүң. Буга да көнөсүң. Баса жүр галереяда сен көргөзмөңө кандай дарынат көрсөтүп келейин. Баса конокторду тактадыңбы? Ооба. Толкунбек келеби? Аялы менен кошо чакырып коем. Кыйраттың. Да, эки сүрөт ала кел. О, кандайсың, Зинат? Сен немени аңдып жүрөсүңбү? Эмне болбойбу? Болбойт. Мен ушу сага милиция чакыртат окшойт. Мен үчүн сен милиция чакырганың мага ушундай чоң бакыт. Карачы сүйүүнүн кереметин. Адамдар эмнени гана кылбайт. Ушу чоң эле киши жаш баладай болуп сүйүүгө ээлигип жатса бир кызыктай көрүнөт экен. Сүйүүнүн эрте кеч болбойт. А сүйүү жок болсочу? Мен сени сүйүп атам го. Демек сүйүү бар. Сүйүү деген эки тараптуу болуш керек. Бир тараптан башталат. Мен барайын анда. Сен чындап эле мени аңдып келген жоксуң да турабы? Жок ай. Анчалык эмес. Жанарага келгенбиз. Бирөө келмек, ошону күтүп турганмын. Сен жумуштан ушунча кеч турасың ба? Мен жакын арада көргөзмөгө даярданып аткам. Жеке көргөзмөңүз ба? Баса сен да келип кет. Мен үчүн Зинат Эсенова өзү чыгарып атса кандай бакыт. Сөз барам? Макул, анда жакшы калам. Жакшы калыңыз. Жанайым, келіңіз бе? Келіңіз. Сізді ооруп қалды деп оқыппын. Жақсысыз ба? Жақсы, рахмат. Сіз айтқан іш бойынша ойланып көрдім. Бұл іште эми тобокелчилик бар. Сіздің да денсаулығыңыз аз начар болады, бір ошон үчүн жакшылап ойлонуңуз. Мен ойланып барынча ичпанан келдим. Макул. Эми бул өзүңүздүн ишиңиз. Биз буга даяр болушубуз керек. Бул жумуш ишке ашпай да калышы мүмкүн. Бардык нерсе сиздин сүйлөшкөнүңүзгө жараша болот. Мен эмне кылышым керек? Биринчиден жолугушуу уюштурушубуз керек. Экинчиден суранышыңыз керек. Анан? Кандай десем? Сіз ал кишиге тагышыңыз керек деп аял катары. Жок, андайга барбайм мен. Мен ушул күнгө чейин түз жүрүп, түз жашадым. Бирөөнү алдап кетейинчи, азгырайын деген ой болгон жок. Башыман эмне гана өткөн жок. Сиз айткандай, жаман ойдогу эркектер да болбой койгон жок.
кыскасы мен баламды кайтарыш үчүн баарына даярмын. Бирок абийиримдин үстүнөн аттабайм. Мен мындай маанida айткан эмесмин. Мен башкача маани көрбөй элем. Сиз ал кишиге жаксаңыз, ал киши сиз менен диалогко барат. Бизге ошол нерсе маанилүү. Эсенов эмне кылды деп ойлойсуң? Ошо соттун кемчилдигин байкап калып, ошол нерсени колдонуп кетти го. Эсенова экөөбүздүн айырмабыз ушул. Ал каалаганына баардык жолдорду колдонуп жетет. Кыскасы, сиз ал кишинин колуна акчаны берип, ошол акчаны алган деңгээлге чейин жеткизишиңиз керек. Эми даяр болуш керек, кандай кишилер, жардамчылар гана аркылуу иштешет. Ал кишинин өзүн көрбөй деле калышыбыз мүмкүн. Не oldu балам? Не oldu? Gel, geç. Canım benim. Buldu ya. Ne oldu? Caman çıkırdın mı? Ben canımda amın. Ne oldu? Yine taşlap kettirme seni şimdi. Ya, ben seni hiç kaçan taşlamayım balam. Kanıp seni taşlap kettireyim balam. Sen canımda amın. Loç. Anam. Ceylan ablamı sandım.
балдарым менде жакшы. Эрмек мырза келет деп аттың беле, көрмөйт го. Билбейм, келсе керек. Кандай Зинат? Толкунбек. Жакшы. Кайдан сен? Мен ушундай чоң иш-чара өткөрүп атсаң келбей койсоң болбой калат го. Туура эле болмок. Дина. Сен негизи көргөзмөлөрүмө кызыкчу эмес элең го. Чанып, качып турчу элең. Не болду сага? Зинат, Эрмек мырза качан келет? Ким ал? Сен тааныштырбасаң да өзүн таанышып алайынчы. Мен Зинаттын группалаш досу болом. Тетиги студент кезден бери Зинатты кууратып келатканыңызды аябай жакшы билем. Азыр бул жерде сонун иш-чара өтүп атат. Баары сонун болуп атат. Анан ушул коо сонун жерге ушу сиз эле жарашпай аткандайсыз. Айтин. Кептесин караңызчы. Жап-жакшынакай эле турду эле. Сиз кабатыр болуңуз. Мен бат эле кетем. Көз көрсөтүп ал эле кетпекмин негизи. Чоң рахмат. Аябай ыраазыбыз. Көзгө көрүндүңүз. Эми жакшы барыңыз. Бул эмне деген кооздук. Керемет. Куттуктайм сизди. Эрмек, сен келип калдыңбы? Бул сизге бир аз кечигип калдым, кечирип коесуздар. Эчтик болбойт. Рахмат. Сизге рахмат. Атактуу Толкунбек Мансуров, сиз окшойсуз, а? Assalamu алейкум. Сиз сөз кылып бүтпөгөн Толкунбек деген ушул экен да. Бул өзү эмне деген жигит? Саламга алыга алганды билбеген. Сен менен ишиң болбосун. Эмне келдиң бул жерге? Мен го Зинат айымдын сыйлуу коногумун. А менин билишимче, сиз чакырылбасаңыз керек эле. Толкунбек, жер сырттан сүйлөшүп келеличи. Толкунбек мырза. Биз сиз менен сый мамиледе сүйлөшүп атабыз. Эгер кааласаңыз, сыртка чыгып сүйлөшүп келели. Эркекче. Сүйлөшүп жүр. Бас. Болду, кылачы эмне жинди болуп атасыңар. Толкунбек, Бар жакшы. Чакырылбаган гана шыпырлаган жерге олтурат болмокчу. Жакшы кал. Толкунбегиң бүгүн аябай кызган окшойт. ошондой го. Аны эмнеге чакырбадың эле? Ал негизи чыгармачылыгыма көп деле кызыкчу эмес. Келгенин мага деле күтүсүз болду. Атырлап коттум эле. Тизгинин бир аз тартып коеюнбу? Керек эмес. Толкунбек экөөбүз бул жашоодо өзүбүздүн ордубузду таппай кыйналып жүрөбүз. Балким ошол үчүн бирибизди кыя албай жүрөбүз. Сизге менин абалымды айтышса керек. Ооба. Үстүртөн уктум. Үсөн менин балам. Өзүм төрөбөсөм дагы 10 жылдан бери өз баламдай кылып бактым. Сиздердин адилеттүүлүгүңүздөрдөн күмөнүм жок. Соттун чечимин сыйлайм. Бирок мен абалымды түшүнүп коюңуздарды суранам. Сиздердин жардамыңызга муктажмын. Райондук соттун чечими чыгып калды. Эми апелляцияга берип, жогорку инстанцияга нааразычылык билдиришиңиз керек.
Кыскасы абалы оор. Бирок кечсе болот. Не кылышым керек? Ойланып көрүңүз. Ne dedi? Ошо мен айткандай элек. Сиз эми акчаңызды чогултуп бериңиз, калганын мен өзүм бүтүрөм. Эмне акчаны кайкында? Башка эле жок. Табышыбыз керек. Жаңы мектепке көнүп калдыңбы? Билесизби Асан менен кичүү экенин? Кандайча? Мен Асандан мурун төрөлүп турмун. Бирок чоң атам аттарыбызды алмаштырып коюп салыптыр. Аны сага ким айтты? Апам айтты. Кимиси биринчи төрөлсө, ошогуну Асан деп коюш керек экен. А кийинкисине Үсен деп коюш керек экен. Жаным. Sizge can gerekpi? Ооба. Sizge ayal gerekpi? Ооба, керек. Анда эмнени карап жүрөсүңөр? Өз жаныңарга бир аз жоопкерчиликтүүрөөк болбойсуңар? Дарыларыңызды ичип атасызбы? Ичип атам. Мен айткам. Бир аз эс алыңыз. Көп ойлонбоңуз, режим менен жүрүңүз деп. Өзүңүз деле врачсыз го. Ойлонбойсузбу? Толкунбек мырза. Келинчегиңизди жакшы караңыз. Бул оюнчук эмес. Өтө олуттуу болуп жатат. Түшүндүм. Рахмат. Тезинен бул дарыларды алып бериңиз. Сиз болсо үйдөн чыкпай, жакшылап жатып эс алыңыз. Рахмат. Болот сот кызматкери менен тааныштырды. Не дейт? Акча чогулткула дейт. Канча? 500 000. 500 000?
болотума такыр жаккан жок, соо эмес ошону. Башка жол болсо айт. Ал деле сот эмне десе ошону кылып атат. Негизи сот бот жок эле чечмекпиз. Кантип? Мен Зинатты жакшы билем го. Ал Үсөндү бага албайт. Ал үйдө бала багып олтурчай алмайс. Көрөсүң Үсөндү кайра колуңа алып келип берет. Болгону бир аз чыдап күтүп коюш керек. Мен сага окшоп күтүп отура албайм. Апа, менің қачан асан қалып барасыз? Апа? Апа деген жаныңан сен. Апа десем сізге жағалы. Жақпай анан. Апа десемче. Анда капа болом да. Мен бирок өзүм апам жакшы көрөм сизден караганда. Койчу ошо жаман апаңды. Анын эмнеси жакшы? Жакшы ал. Деме эле сүйлөгөн сөзүнөн. Сизди жөн эле апа деп койдум, сиз мага апа эмессиз. Апей. Неге? Сиз менен эле эмес, айгеримди деле карап албай атасыз го, ненеге каратып. Сен эмне деп атасың? Мен апам барам. Бар кет анда. Ай, Үсен. Ай, эмне эле болуп атасыңар, я уулуң экөөң келише албай эле. Ой, билбейм. Жаш баладай ойнодо турган болду бул. Каны биргелик. Боор ойтко десе кайра боорго тебет. Каянтпы, Зинат. Көнүп кетер. Бир да болсо бир да түшүнөт да. Не чыгалы? Чыгалы. Чыгалы. Мен аз кийип чыгайын. Алай? Алло, Зинатчы. Үсүн качып кеттир. Жакшы кел. Не? Үсүн качып кеттир. Не oldu?